Кутман кечиңиз менен күндүн башкы жаңылыктарынан кабар алыңыз. Мындан 6 жыл мурун референдум жолу менен кабыл алынган Конституциянын түп нускасына эч бир адам кол койгон эмес. Ушундан улам жоопкерчиликти президенттин маалымат кызматы Өмүрбек Текебаевге оодарды. Анткени менен коалиция тарайт деген айын кептер буга чейин деле болуп келген, бирок көпчүлүк мандат кайрадан эле СДПК фракциясына берилерин күтүп жатат. Окуялар кандай өнүгөт, талдоочулар бул маселеде кандай божомолдорун беришүүдө, пикирлерди угуңуз. Ал эми интернеттин баасы эмки жумада арзандары чынбы? Учурда казак тарап менен кыргыз компаниялары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканына тиешелүү органдар парламентте билдиришти. Мен Назика Атамбекова ушул жана башка кабарларды кененирээк баяндайм. Президенттин аппарат кызматы баш мыйзамдын түп нускасы туурасында билдирүү таратты. Маалыматта 2010 жылкы Конституциянын долбоорун даярдоого, аны талкуулоо ишин уюштурууга, долбоорду жарыялоого жана баш мыйзамдын акыркы редакциясына ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону айтылат. 2010 жылдын 19 майында убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жаңы Конституция боюнча референдум өткөрүү жөнүндө декретке кол койгон. Анда референдумда кабыл алынган Конституциясы жана Конституцияны күчүнө киргизүү жөнүндө мыйзам кол коюуну талап кылбасы жазылган президенттик аппарат билдирди. Тагыраагы Конституциянын текстинде ким жоопкер болору аныкталбай калганы тактоо иши Өмүрбек Текебаевде болгону айтылды. Анан азыркы жаңы поправкаларчы, жаңы өзгөртүүлөр жаңы Конституцияга жерде конкретный норма бар. Азыркы действующий президентке азыркы иштеп аткан возлагается, что он будет подписывать закон о поправках и обнародование, то есть опубликование. Президенттик аппарат 2010 жылы Конституция кантип кабыл алынган хронология түрүндө кенен баяндап, Конституциянын бирдиктүү текстинде референдумга чейин да, референдумдан кийин да бир да жооптуу адам кол койбогонун маалымдап, бул жоопкерчилик Текебаевдин мойнунда экенин белгиледи. Президенттик аппараттын тараткан бүгүнкү билдирүүдө 2010 жылкы Конституцияны даярдоо жана кабыл алуудагы жоопкерчиликтин баары Өмүрбек Текебаевге оодарылып, ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү учурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу эч бир сөз козголгон жок. Бул маалда парламентте айрым депутаттар өкмөт отставкага кеткен-кетпеген түшүнө албай жатышат. 2016 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутат Кенжебек Бокоев өкмөттүн тарашы керектиги айтылган соң бюджет тууралуу маселени кароо азырынча туура эместигин айтты. Анын пикиринде өзгөрүү болоору күтүлүп жаткан чакта кимге суроо берип жооп алары түшүнүксүз болууда. Анткени мен жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин азыркы өкмөттүн курамында олуттуу өзгөрүү болбой турганын КСДП фракциясынын лидери Иса Омуркулов билдирди. Коалиция тарады. Ал жерде регламентте жазылып турат. Фракция чыккандан кийин кайсы фракция болсун, көпчүлүк парламенттик коалициядан чыккан фракциядан кийин коалиция тарайт, регламентте жазылып турат. Ал эми жарыя кылганда коалициянын жетекчиси маалымат берип коет. Ошол маалыматты мен ойлойм берет бүгүн. Ошондо баары тең юридикалык жагынан такталат. КСДП фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгаарын дүйшөмбүдө жарыялаган. Буга Ата Мекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпестиктери негиз кылып көрсөтүшкөн. Эреже боюнча парламентте коалиция тараган учурда өкмөт токтоосуз отставкага кетет. Коалиция түзүлүп өкмөт курамы бекитилгенче премьер-министр жана министрлер утурумдук милдет аткаруучу катары кызматын уланта берет. Анткени менен коалиция тарайт деген айын кептер буга чейин деле болуп келген, бирок бийликтеги партия СДПКнын өзү коалициянын бузганы бир аз күтүүсүз болуп калды окшойт. Эми регламентке ылайык президент жаңы коалиция куруого парламенттеги фракциялардын бирине бүгүн эртең мандат бериши керек. Көпчүлүк мандат кайрадан эле СДПК фракциясына берилери күтүп жатат. Ал эми бийлик фракциясы алдында ал эле жана түптөлө турган коалицияда Ата Мекенге орун жок экендиги айтылууда. Окуялар кандай өнүгөт, талдоочулар бул маселеде кандай божомолдорун беришүүдө? Ушулар туурасында каналдын баяндамачысы Элянура Сагындык кызы сереп салып берет. Элянура, жаңы коалиция курамына ошондо кимдер кирет деген божомолдор бар жана кайсы фракциялар аталууда? Рахмат Назик, ушул кийинки түптөлө турган коалицияга социал-демократтар партиясы бийликтеги жана мындан тышкары ушул Кыргызстан фракциясы, ошондой эле Республика Ата Журт 3 фракциясы биригип жаңы альянсты түзөт деп күтүп жатышат жана көпчүлүк саясий талдоочулар ушул бир ооздон Республика Ата Журт жаңы түптөлө турган коалицияга кирет деген өзүнүн божомолдорун берүүдө.
Мындай шартта парламентте азчылык жана оппозицияда Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциялары калууда. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул соңку 2 айдан бери парламенттеги социал-демократтар фракциясы жана Ата Мекен тирешип бир пикирге келе албай келишкен. Мындай шартта социал-демократтар фракциясы ушул коалициядан чыгып жана мындан ары ынтымагы бекемирээк, жаңы күч боло турган өзүнчө бир биримдик түзүүгө аракет кылды көрүнөт. Мындан тышкары дагы бир нерсе, ушул алдыда парламентте конституциялык реформага байланыштуу добуш берүү күтүлөт. Мындан тышкары парламентте ушул социалдык, экономикалык маселелерге байланыштуу маанилүү чечимдер кабыл алынышы керек жана социал-демократтарга бул жаатта баягы күч болуп берип турган, же болбосо аларды колдой турган күчтөр, союздаштар керек болду көрүнөт. Бирок ошентсе дагы эми оппозицияда кала турган же болбосо калышы күтүлүп жаткан Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс партиялары кичине таарынычтарын билдирип жатышат. Ал көчө ушул коалиция тарады деген сөздөн кийин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев атайын билдирүү менен чыкты жана ал жерде ал киши ушул социал-демократтар фракциясы азыр өзүн билемдик кылып жатат жана кийинки түптө эле турган коалициянын курамы деле алдын ала белгилүү. Азыр бардык нерсени ушул социал-демократтар фракциясы өзүн билемдик менен чечип калды деген бир таарыныч сөзүн айтты. Жаңы коалиция түптөлсө кайрадан өкмөт куруу машакаты башталат. Өкмөт курамы канчалык деңгээлде өзгөрөт, анан бул боюнча кандай пикирлер болууда? Ооба, ушул коалиция ыдырагандан кийин коалиция тарабынан түзүлгөн өкмөт дагы автоматтуу түрдө отставкага кетиш керек делген. Бул боюнча дагы саясий талдоочулар, серепчилер ар кандай ойлорун айтып атышат. Мисалы үчүн ушул Марс Ариф аттуу саясий талдоочу Азаттыктын алгысына бул боюнча өзүнүн ою менен бөлүшкөн экен. Ал кишинин айтымында эгерде логикага сала турган болсо, өкмөттө анчалык бир чоң өзгөрүүлөр болбошу керек, анткени алдыда кышка даярдык маселеси турат жана мындай шартта өкмөттүн курамында олуттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү бул логикага сыйбаган иш болот. Бирок ошентсе да коалицияга жаңы мүчөлөр келип жатат жана ал кире турган фракциялардагы өз шарттары болушу мүмкүн жана алардагы өкмөткө өз адамдарын алып кирүүгө аракет жасашы мүмкүн. Ошондой эле Марс Арифтин пикиринде ал киши айтып атат, балким ушул жаңы фракция куралгандан кийин буга чейин Республика Ата Журт фракциясын жетектеп турган азыркы Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкка аракет кылышы мүмкүн деген дагы божомолдорун айтып жатат. СДПК коалициясынын ыдырашына баш мыйзамды өзгөртүү боюнча пикир келишпестиктер себеп болду деп жатат. Ал эми Ата Мекен бул жөн гана шылтоо, негизги максат Ата Мекенди сыртка сууруп чыгаруу болду деп жатышат. Деги эле коалициянын ыдырашы боюнча дагы кандай түшүндүрмөлөр болууда? Ооба, ушул социал-демократтар фракциясы ушу баш мыйзамга карата пикир келишпестиктерден улам ушундай чечимге келдик деген оюн айтты. Бирок буга ушул Ата Мекен менен Өнүгүү Прогресс анча ынабай турушат. Алар ушул баш мыйзамга реформа боюнча пикирибиз ача чыккан үчүн эле коалицияны таратты деген бул СДПКнын жөн эле шылтоосу болуп атат деген ойлорун айтып атат. Ал эми ушул эксперттер, саясий талдоочулардын пикири бул боюнча кандай болуп атат айта турган болсом, ушул Вечерний Бишкек басылмасы коалиция тарады дегенден кийин бирме экин саясий талдоочуларга сурамжылап чыккан экен. Ошол жерде Бакыт Бакетаев аттуу серепчи бул жерде парламентте болгону реформаторлор менен консерваторлордун башы бир казанда кайнабай калды. Ошондуктан коалиция тарады деген оюн айткан. Бул киши бул жерде парламентте реформатор деп социал-демократтар фракциясын атап, ал эми консерватор деп Ата Мекен фракциясын айтып жатканы белгилүү болду. Бул кишинин айтымында ошо кандай гана реформа башталасын баягы Ата Мекенга мындай каршы чыгып, каршы маанайын билдирди жана мунун жыйынтыгы ушундай болду деген оюн айтты. Дагы бир талдоочу Медет Түлегенов болчу, бул эми күтүлгөн нерсе эле болчу. Социал-демократтар менен Ата Мекен фракциясы тил табышпай калган. Жана бул жерде эң негизги нерсе ушул бийликтеги партия социал-демократтар фракциясы эмитен баштап эле кийинки 2015-жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдыктарды баштады жана ошого карата союздаштарды өзүнө жакын чогулта баштады деген ою менен айткан. Деген ою менен бөлүшкөн. Бул коалицияга киргизүү бул жөн гана ошол даярдыкка байланыштуу бир өзүнчө курал, инструмент болуп жатат деген оюн айтты. Ошондой эле Түлегеновдун пикиринде эми бул нерседен Ата Мекен фракциясы көп уттурду же четте калды деп айтканга болбойт. Бул фракция башынан баштап эле оппозицияда болчу жана ал коалициянын ичинде формалдуу гана болуп калган. Эми булар баягы реалдуу оппозицияга өтөт жана булардын союздаштары Өнүгүү Прогресс ошол эле Бир Бол фракциялары менен биригип парламентте күчтүү оппозиция куралат деген оюн айтты.
Рахмат Элин, белгилей кетсек, парламентте баш мыйзамга байланыштуу пикир келишпестик ыкы-тыйкы мамиле акыркы бул ыдыроого алып келди. Анткени менен бүгүн тармактык комитет референдуму жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоору менен референдум өткөрүү практикасына жаңы автоматташтырылган технологияларды киргизилүүдө. Андан тышкары жарандардын биометрикалык маалыматтарын референдумдун катышуучуларынын электрондук тизмесин колдонууну киргизүү сунушталууда. Мындай чаралар шайлоо жүрүмүндөгү жасалмалоолор менен бузууларды болтурбоого мүмкүндүк берет. Эми башка кабарлардан интернеттин баасы мурунку калыбына келтирилет. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында баалар бир жумадан кийин калыбына келет. Учурда казак тарап менен кыргыз компаниялары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ушул эле жыйында Кыргызтелекомдун башчысы Эмиль Эшеналиев депутаттардын сынына кабылды. Казакстан менен жогорку баада интернет алуу келишимин эмнеге түзгөн, ал ким менен макулдашылган туурасында суроого жооп бере алган жок. Ушундан улам депутаттар Казакстан менен Кыргызстандын компанияларын өз ара ээн баштанып бааны көтөрүү тууралуу макулдашып алынганы туура эместигин айтылды. Эске салсак, казакстандык провайдерлер интернеттин баасы көтөрүлөр тууралуу кыргызстандык байланыш операторлорун августтун аягына эле маалымдашкан. Алар муну Орусиядан келген трафик кымбаттаганы менен негиздешкен. Бирок орустар баалар мурунку калыбында 1 мегабайт интернет $1 менен сатылып жатканын маалымдашкан. Кыргызстан менен Казакстандын антимонополиялык кызматтары бул маселени талкуулап, баалар мурдагы калыбына келтирилет деген чечимге келишкен. Бүгүнкү күндө бардык биздин компаниялар коммерциялык сунуш алышты. Ал сунуштар баягы июнга чейинки баасында сунуш алышты. Мен ойлойм, ушу жуманын ичинде бардык компаниялар контракттарын түзүп иштей башташат. Андан башка да ушу жылдын башынан баштап ошол бааны дагы ылдыйлаткан боюнча иштер жүрөт. Экрандан алыстабаңыз, бир нече мүнөттөрдөн соң дагы бул кабарларга кеңири токтолобуз. Анталиядагы кезектеги жарылуу бул ирет соода өнөр жай палатасынын автоунаа токтоочу жайында болду. Улуттук фтизиатрия борборун жана дары-дармек менен камсыздоо департаментинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Жана Ырчы Бекборбиев 1 жылдан бери Бишкекте концерт коя албай жатканын айтып арызданууда. Муну Ырчы жогорку жактагы бейрасмий буйруктар себеп болуп жатканы айтууда. Ал эми концерттик залдын жетекчилери башка жоопту берүүдө. 1 мүнөттөн соң кененирээк биле аласыздар. Туркиянын жер ортолук деңизинин жээгинде жайгашкан Анталия шаарында жардыруу болгону Рейтер агенттиги маалымдады. Жардыруу соода өнөр жай палатасынын автоунаа токтоочу жайында болду. Associated Press агенттигинин маалымдашынча, жардыруу кала мэри катыша турган жыйындын алдында болду. Азырынча окуянын себептери тактала элек. Соңку 6 ай ичинде Туркиянын ири шаарларынан бир катар теракттар уюштурулду. Алардын айрымында бийлик Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларын, ал эми башкаларына күрд согушкерлерин айыптап келет. Жаңылыктарды улантабыз. Улуттук фтизиатрия борборун жана дары-дармек менен камсыздоо департаментинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кургагучуга каршы FS1 препаратынын оорулууга колдонуп, клиникалык тажрыйбаны мыйзамсыз өткөрүшкөнү айтылууда. Борбор тийиштүү документтерсиз эле аталгандарынын сыноодон өткөрүүгө Казакстандын инфекцияларга каршы препараттын илимий борбору менен келишим түзгөн. Иликтөөлөргө караганда дары колдонулган 54 бейтаптын 10-унун абалы начарлаган. Кургагучуга каршы күрөшүү боюнча коалициянын төрайымы Индира Казиева менен бул теманын тегерегинде кебизди улантабыз. Индира айым, куш келипсиз. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, жогорудагы препараттын колдонууда 10 адамдын 2-өсү каза болуптур. Калгандарынын акыбалы туурасында маалыматыңыз барбы? Анан аларга кандай таасирин бериптир аталган дары? Аталган препаратыбыз FS1 деп Казакстандагы ачылган изилдөөлөрдүн негизинде келип чыккан. Бул Казакстанда 2 жерде изилделип, анан 3-үчүсү бизге ушу Кыргызстанга биринчи жолу берилип атат. Кыргызстанга берилишинин негизинде FS1дин таасири көп дарларга туруктуу болгон, кургагучуга ооруларга
жардам катары, ошолорго дары катары берилсин деген негизде ошо изилдөөлөрдүн негизинде келген да. Бирок анын негизинде булар башталганы менен ушундай изилдөөлөрдүн негизинде башталган ооруга кандай таасир берерин, ага жана дагы кандай кошумча таасир берерин, анын оору күчөшү же болбосо башка оорулар козголуш жөнүндө эч кандай маалыматтар берилген эмес. Жана ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө өкүнүчтүү бир окуя болду. Ушундайки 2 оорулуубуз бизден каза тапты. Кандай дейсиз, эгер бейтап аталгандарын колдоном деп өзү жазуу түрүндө сөз берип доосу жок экенин айтса, министрлик же ошол эле борбордун доктурлары да жоопкерчиликке тартылышы керекпи? Бүгүнкү күндө мен юрист катары силерге айтып кете турган болсом, ар бир оорулуу өзүнү кайсыл ыкма менен дарыланышты тандоого укуктуу да. Биздин ошондой мыйзамдардын негизинде кайсы оорулуу болсо дагы, кайсы оору болсо дагы ошондой кайсы ыкма менен, кайсы дарыланганга, кайсы дарылануучу ошондой мекемеге барып же болбосо дарыгерге кайрылышты өзүнүн укугу бар. Бирок укугу болгону менен алар билбейт да кайсыл ыкма менен дарыланганда ошондой ыкма менен айыгып кетеринчи. Алар мисалы үчүн көп дарыга туруктуу болгон оорулар баардыгына макул. 24 ай дары ичип кыйналып, дагы кошумча оорулардын баарын козгоп, бөйрөк, боорулары кыйналып, кузуп аябай өтө начар көтөрүшөт. Анткени алардын кошумча дагы дарыдан кийинки кошумча белгилери пайда болот да. Алар аябай оору көтөрүшөт. Ошолекке карашпасан алар дарыларын ичип келатат, бирок ошо эфес 1 болгон ошолекке дарыны дагы бир өзүнчө бир сүйүнүшүп, ушундан бир тезден тез сакайып кетем деген багытта балким алар жазбай деле койгон болушу мүмкүн. Бирок алардын укугу эле дарыгерлердин жана ошолекке өткөрө турган мекемелердин эгерде изилдөө өткөрүп аткан болсо, ошо адамдарга айтыш керек эле, булар менен силер биринчи жолу ичип атасыңар бул дарынын таасири мындай болот. Эгерде начар болуп калса, акыбалыңар жаман болуп калса, доо арызыңарды кимге коесуңар, өзүңөргө коесуңарбы, макулсуңарбы, жокпу деп баарын түшүндүрүп туруп, жана кагаз жүзүндө гана келишим түзүп алып туруп анан кийин өткөрүш керек эле да. Балким ушулар мындай дарылануу бизде биринчиден болуп атканга байланыштуу биздин департаментте дагы, балким башка дагы мекемелерде дагы ушу изилдөө алып келген. Балким алар дагы механизми дагы туура өз ордуна калыбына келе электир да. Негизи мыйзамсыз колдонулуп жаткан туурасында маселе жыйын жайында көтөрүлгөн болчу. Эмнеге азыр гана бул маселе териштелип кылмыш иши козголду? Иликтеп келгенде саламаттык сактоо министрлигинен дагы, департаменттен дагы жана башка жактан тиешелүү керектүү кагаздардын толугу менен болбой калгандыгы белгиленип чыкты. Анан ошого байланыштуу прокуратура тарабынан да кайрылышып, биздин граждандык жарандар сурашып, эмнеге булардын уруксаты жок, эмне адамдарга бизге үстүбүздөн эксперимент коюп атасыңарбы деген талаптарды, суроолорду беришкенине байланыштуу ошо Казакстандагы илим изилдөө мекемеге дагы берип, аяктан дагы суроолорду берип туруп, документтерди кайрадан сураштырганда алар жооп беришти. Бирок алар аяктан 2 фазасы өткөн болот. Алар болсо адамдарга мына 3-чү фазасын өткөрүп, мына 3 жерге өткөрүп атабыз деген жооп келет. Бирок бүгүнкү учурда эмне үчүн биздин укугубуз ушундайкындай белгиленбей, билинбей келгендигин менимче бул мамлекеттик эле кызматкерлер эмес, ар бир жаран өзүбүздү билишибиз керек, сактай билишибиз керек, сурай билишибиз керек. Анан ушундайкы укуктарыбыздын баары тең тебеленбеш үчүн өзүбүз дагы мындай бизге тиешелүү немени документтерди, кагаздарды убагында толтуруп, териштирип билишибиз керек. Ошого байланыштуу көпчүлүк жарандардын суроосуна да байланыштуу прокуратурага чейин бул ишти иликтеп бергиле, чындап эле эгерде кагаздары жок болсо, уруксат кагаздары жок болсо, анда үстүбүздөн эксперимент кылып аткан болушу мүмкүнбү деген суроолордун негизинде прокуратурага дагы суроолор берилген эле. Ошол жака берилгенден кийин аяктан кароолор өтүп, бүгүнкү күндө генеральный прокуратурага эмне үчүн иш келип калды? Ошол себеп дегенде 2 адамдын өмүрү кыйылган үчүн анан ушу каралып, териштелип, иликтелип келе жатат да. Рахмат сизге. Дагы бир жолу эске салам, улуттук фтизиатрия борборунун жана дары-дармек менен камсыздоо департаментинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кургагучка каршы ФС1 препаратын оорулууга колдонуп, клиникалык тажрыйбаны мыйзамсыз өткөрүшкөнү айтылууда. Биздин конокто кургак копчукка каршы күрөшүү боюнча коалициянын төрайымы Индира Казиева болду.
Ырчы Бекборбиев бир жылдан бери Бишкекте концерт кое албай жатканын айтып арызданууда. Айтымында алгач филармония, спорт ордосу сыяктуу чоң концерт залдарында уруксат болбой, театр сахналаштарына тартуулай баштаган. Муну ырчы жогору жактагы бейрасмий буйруктарды себеп болуп жатканын айтууда. Анткени менен ага концерттик залдын берилбей жатышы туурасында филармониянын жетекчилиги мындай жообун узатты. Мен директорга чалып сурадым. Ал айтты, 3, 4, 5 январда Бекборбиевдин концерти болот. Белгилей кетсек, Бекборбиев Беларуска барып Бакиевтердин жакшылыктарында ырдап келгенден кийин ага бийлик жоону салып алган буга чейин да айткан. Социалдык тармактарда жасаган расмий саясий билдирүүлөрдө бийликке жакпай мамлекеттик телеканалдардан ырлары берилбей калганын билдирип келет. Бекборбиев буга чейин да Мегаком компаниясында өзбек тилинде тейлөөнү токтотууну талап кылып, элди акцияга чыгууга үндөп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эскертүүсүн алган болчу. Жылдын мыкты почтосу аттуу сыйлык тапшырылды. Өлкө боюнча миңдеген адамдардын ичинен тандалып алынган конкурста Бишкектеги почта бөлүмүнүн кызматкери Тамара Небылицына 1-орунга ээ болду. 2-орунду Жалал Абадда эмгектенген почточу Айым алса, 3-орунду нарындык кызматкерге ыйгарылган. Ошол Кыргыз почтасынын почтальондорунун мотивациясын жогорулатыш үчүн бул профессиянын баркын көтөрүш максатында алтындан төш белги учреждать эттик. Жобонун негизинде жыл сайын өткөрүп турат деген ниеттебиз. 11 каналынын жаңылыктарына көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча саламатта туруңуздар.